Кээ бир тарыхта калган инсандар үчүн алдына койгон максатка жетиште мыйзам чеги бул болгон жөнөкөй тоскоолдук эле болуп эсептелген. Мындай адамдар ачык түрдөгү мелдеш таймашуулардын адилеттик жолдорун көзгө илишкен эмес. Ошол себептен алардын көз карашы боюнча колдон келген ыкмаларды пайдалануу оңой жолдордун бири болчу. Алардын ичинде адам улантып өлтүрүү дагы эсепке кирет эле. Бүгүн биз силер менен тарыхта аты калган эң атактуу адам улантуучуларга токтолуп кетебиз. Атагы даңкка чыккан кара санатай адам Калигула аттуу байыркы Римдин падышасы бийлик башында отурган кыска эле убакытта өз абалынан пайдаланып далай деген эл карагыс кылык-чуруктары менен аламга таанымал болгон. Анын ичинен уунун жардамы менен адам өмүрүн кыюу ал үчүн адатка айланган эле. Мындай мыкаачылык падыша үчүн саясаттык кызыкчылыктардын максатына жетүү үчүн эмес, жөн гана өзүнүн кумарын кандыруусунун себебинен келип чыккан эле. Чындап эле ал тармакта Калигула көптөгөн ийгиликтерге жетишип, чыныгы изилдөөчү жана экспериментатор катары белгиленген эле. Уламдаган сайын ал улантуучу заттардын жаңы түрлөрүн өздөштүрүп, ар кандай түзүлүштөгү ууларды жасай баштаган. Алардын күчтүүлүгүн сынап, өзүнүн укуксуз кулдарынын далайынын өмүрүн кыйып кеткен. Дагы бир күбөлөрдүн айтуусунда Калигула өзүнө жакын адамдарын мажбурлап, болгон дүйнө мүлкүнүн өлүмүнөн кийин ага өткөрүлүп бере тургандай кылып, мурас кагазын алдын ала жаздырып алганга жетишкен. Ал керектүү юридикалык кагаздар даяр болгондон соң аларга уу белип өлтүрүп, болгон байлыгын өзүнө каратып алчу. Дагы бир окуясын эстеп кетсек, анда ал атактуу бир гладиаторду улантып өлтүргөнгө жетишкен. Себеби анын атагы падышанын кыжырына өтө тийчү эле. Бир жолу гладиатор бир таймаштан кийин жарадар болуп калат. Ошол малда Калигула анын жаратын дарылашып жаткан учурда денеге шыбаган дары майлардын арасына уу аралашмаларын кошуп коет. Бакуш шорду кыйналуу менен дүйнөдөн көз чумуп кете берет. Дагы бир маалыматтардан алсак, падышанын өлүмүнөн кийин анын бөлмөлөрүнүн биринде укмуштай бир чоң сандык табылган эле. Анын ичинде көптөгөн уунун түрлөрү табылган. Ар түрдүү идишче түтүкчөлөрдөгү уулар ткан ирети менен жыйналып, ар биринин бетине чапталган кагазда анда уунун аты жазылган болот. Кээ бирлеринде өлүм жазасына даярдалган адамдын аттары дагы бар эле. Бирок бактысына жараша алар падышанын өкүмүнө тартылбай калышкан. Александр Борджиа. Рим папасы Борджиа көзү тирүү кезинде эле шайтан дабагери жана мыкаачы желмогузу деген атка конгон эле. Балким анын абийирине жала келтиришкен анын саясаттык катандаштары болсо дагы, бирок ал өз колу менен көптөгөн барктуу кардиналдардын улантканы тууралуу далилдер көп эле. Ал акча менен бийликке ачкөз жана сараң болгондуктан өз карамагындагы кардиналдардын өлүмүнөн чоң пайда көрчү эле. Ошол учурдагы мыйзам боюнча ал кызматкерлеринин өлүмүнөн кийин болгон дүйнөсү папанын казынасына толчу эле. Анын бийликтеги таасиринин деңгээлин жогорулатууга жардамчы катары мышьяк жана уйкуш панки аттуу уу заттары алдыңкы орунду ээлеген. Анын үстүнө Борджиа улантуу учурунда көптөгөн амалкөйлүк жана ишкооздук менен ишин жасаганды жакшы көрөт эле. Мисалга келтирсек, жер жемиш кесе турган бычактын бир каптал мийизине ууну шубап, экинчи жагын таза калтырган эле. Ошону менен алманы экиге бөлүп, таза жагын өзү жеп, экинчи жартысын жей турган адамга сунуп, ал үчүн шек келтирбейт эле. Эң кызыктуусу, понтифик Борджиа тарабынан тамакка чакырылган коноктор алдын ала өзүнүн үй бүлөсү менен коштошуп, аларга болгон дүйнө мүлкүнө мурас катын жазып дайындашып кетер эле. Анткени ошол маалда көптөгөндөр билгендей, Борджиа менен болгон тамактануу бул жашоосундагы акыркы тамактануу болуп калышы мүмкүн эле. Падыша айым Циси. Тарыхта дагы улантуучу аялдар да белгилүү эле. Ага мисал катары Циси аттуу кудай падыша айымы белгилүү болуп, 1861 жылдан тартып 1908 жылга карай такта отурган эле. Ал өтө каардуу жана мыкаачы диктатор катары элге таанымал болуп келген. Азыркы изилдөөчүлөрдүн маалыматтарына таянсак, Циси үчүн ууну колдонуу бул өзүнүн атаандаштарын четтетүүчү ыкмаларынын бири болгон эле. Ошол эле маалда, эгер анын алгачкы карьерасы болгону падышанын ойношу катарында башталганын мааниге алсак, бул ыкмасы эң эле натыйжалуу экенин белгилеп кетсек болот. Анын колунан каза болгондордун арасында эң алгачкысы өзүнүн падышасынын улуу аялы болсо, соңгусу болуп өзүнүн жээни император Гуансю болгон. Цисинин бийликтеги кезинде анын жакындарынын арасында чөнтөгүндө ууга каршы дарыларды салып жүрүү адатка айланган эле. Анткени белгилүү катары ар кимдин өз өмүрүнө дайым коркунуч туулуп турчу эле. Мадам де Бренвилле. 17-кылымдагы Франция эң эле кооптуу жана тынчсыз өлкөлөрдүн катарына кирчү эле.
бийлик үчүн күрөшүүдө бирин бири улантуу бул ак сөөк өкүлдөрү үчүн эң эле ыңгайлуу ыкмалардын бири десек жаңылышпайбыз. Маркис Премвильенин колуктуусу изилдөөчү чеберчилиги жагынан атактуу Калигуладан кем калчу эмес эле. Бирок чындап пайда көрүү бул аял үчүн эң маанилүү себеп болгон эмес. Далилдердин маалымында ал Париждеги кедейлердин ооруканаларында жаткан кембагал адамдарга өзүнүн ууларын дары деп ичирип сыноолорду жүргүзчү эле. Ошол учурда көрсө ал өзүнүн элге кедей жана жарды адамдарды кайрымдуулук кылган буурикер айым катары тааныштырып жүрүптүр. Кийинчерээк бул аял өзүнүн эжесин, 2 бир тууган агасын жана өз атасын тигил дүйнөгө жөнөткөн. Ошол замат анын кылыктары жүзүгө ашкандан кийин ал качуу аракетин жасаган. Бирок анын тилегине каршы ошондо аны бийлик өкүлдөрү туткунга алышат. Андан кийин өтө узакка созулган соттон кийин жалпы чечим аркылуу анын башы алынып сөөгү өрттөлгөн. Негизи байыркы Римде ууну колдонуу бул чыр-чатак, уруш-талаштардын маселесине оңой чечүүчү курал деп көптөн бери эле эсептелинип калган. Ошондон улам дегустатор кесиби да пайда болгон. Алар бийик даражадагы адамдар тарабынан жалданып, алардын тамак-ашын жана ичимдиктерин ооз тийгизип көрүүчү болуп иштешкен. Ошондой эле бай жана таасири чоң адамдар атайын уулуу заттарды түзүлүшүн билген адистерди жалдашып, алардан кеңеш алышып турушкан. Себебинде алардын коркунуч туудурган улантуучулар тарабынан кол салуусун аны алдын ала билип четтетүү эң ыңгайлуу деп эсептешкен. Белгилүү болгондой, Нерон падышасынын энеси Агриппина өз баласын такка отургузуш үчүн көптөгөн кылмыштар менен жана адам өмүрүнө кол салган улантуулар менен ишин жүргүзүп келген эле. Биринчи болуп анын колунан каза тапкан Нерондон мурун такта отуруп өткеткен Клавдий падышасы эле. Клавдийдин эң жакшы көргөн тамагы бул коз карын болгондуктан бир күнү Агриппина айым аларды ууга чылап алдын ала сунат. Эчтеке сезбеген падыша аларды жеп өтүп акыры өзүн начар сезип куза баштайт. Ошондо атайын ошол маалда колдонулуучу куштун узун талын куздуруш үчүн сураткан эле. Анда Агриппина айым аны дагы жөн бербестен ууга чылап берген эле.